Бизде кыргыздар бизнес баштайм деп кредит алып обязательно. Же үйүн сатып, же ата энесинен, досторунан, чорнылардан карызга алып, көбү күйүп кетет да. Бир нерсени кылбай. Эгер ошол нерсени кылса, процент күйүп кетпээрине аябай азаят да. Бул эмне? Эң жөнөкөй нерсе да булчу. MVP. Если англисче прям дословно перевод кылсак, minimum viable product деген минимально жизнеспособный продукт. Допустим, да, интернеттен магазин ачам, товар алып келип сатам дейт да. Болгон, топтогон бардык акчасын алат да, Россияда иштеп келген же карызга алган акчасын алып туруп, бир товардан толтура заказ берип таштайт да. Анан келип отуруп кантип сатам деп отуруп калат да. Бирок кара, сатылып кетиши да мүмкүн, сатылбай кетиши да мүмкүн. Сатылбашына бирок 90% уверен сатылбайт да. Кийин кыйналып, астада калып, кантип сатам деп ошонуп жүрөт да. Бирок ошол нерсени заказ берердин астында жөн эле Инстаграмга чыгарып, мына могул продуктум бар, мынча сом турат. Ким алат эле деп предварительно заявкалар чогулуш керек да. Мен алат элем дейт, же мен алам дейт. Анан сразу жооп бересиң. Биздики ушул жолдо келат эле. Каласаңыз сизге предварительный бронь кылып коеюн, келгенде сизге жөнөтөм деп. Ошентип анализ кыласың. Ошол товарда, значит, спрос бар экен. Анан барып туруп, дордойдон барып ошону перекуп кылып көрүп, сатып көрөсүң. Там 10 сом көрөсүң, 100 сом көрөсүң, аз эле көрүпчү. Постепенно ошентип туруп болгон акчаңды Кытайга салып, анан көбүрөөк оборот болуп баштайсың да. Бул минимально жизнеспособный продукту текшерип көрмөйүнчө, сен өзүң гипотезаларыңды, MVP-ни текшерип көрмөйүнчө, акчаны салып алсаң, кредитке акчаны алып, бүт нерсени салып алсаң, күйөсүң, айла жоктон Россияга барып иштеш керек болот, айла жоктон үйдү сатыш керек болот. Короче, айла жоктон көп нерсени кылыш керек болуп калат да. Бир ушул кылган ашыкпаң үчүн көп жылдап жооп берип каласың да. Мындай айтканда жашооңдо бир нече жылын чийип таштайт да. Айла жок, ошол акчаны төлөш үчүн жүрөсүң да. Вот менде мисал келтирсем, мен, короче, движение кылыш керек деп жатам да, не кылам деп жана YouTube'тагы видеолар болот го, топ 50 идей для бизнеса в гараже, на топ 25 идей для бизнеса в маленьком городе, топ там 100 идей для заработка миллион деген. Ушундай нерселерди YouTube'тан көрүп алып, бир видеону көрүп калам. Короче, детский мебель чыгарган Россияда бир компания чыгат, сонунда. Ана ошолорду көрсөтүп берет да. Биз монча сом вложение кылдык, анан мончадан сатып атып, короче, чисто прибыль монча деп көрсөтүп берген. Ох дейм да, мен карайм, Кыргызстанда карайм, андай мебель жок. Анан элестетем. Мен ошондой мебель чыгарсам, меникин точно алат деп, ошондой уверен болом да. Бирок мен вообще мебель жөнүндө вообще түшүнүгүм жок деп элестетер. Мен цехым жок, магазиним жок, акчам жок. Керек болсочу, мына маркетинг дегенде көп деле эчтекени түшүнбөйм да. Сразу эмне кылдым? Эң биринчи чоң ашыпкам 342 000 сомду карызга алып алып, 10% карыз менен элестетер, айына 10% менен. 34 200 сом төлөшүм ай сайын. 342 000 сомду алып, барып туруп мебель заказ берип таштайм да. Мага, короче, сүрөттү көрсөтөм, мага мондай мебель керек. Кантип сатам, каяка коюп сатам, кантип реклама алам, ойлонгон эмесмин да. Ушундай жазап бериңиз деп туруп бир цехке барам, ал жаза албайм дейт. Башка цехке барам, жаза албайм, бир цех айтат, мен жазап берем дейт да. Ана 342 000 сомду берем да, ошол мебель жасатам. Ал мебель тигил жаза албаган үчүн, рынокто жаза албай турган кыйын мебель болуу үчүн почти 6 ай жасайт да. Аны жасап чыгаргандан кийин каякта сатам, канча сатам билбейм. Ошол бүт 342 000 сом үчүн мебель жасалганча, помещение тапканча, реклама алганча процентин төлөй бердим. В итоге ал жасаган бизнесим минус 40 000 сом, 40 000 долларга кирип кетти да, ал жасаган бизнесим. За то, что спросту караган эмесмин, ал товар, необычный товар бизде адамдар алабы деген билген эмесмин, предварительно предзаказ менен иштеген эмесмин. Мен продукт даяр, ошону сатам деп ойлогом да. Бирок ошону деле заказ менен иштесем болот эле, элдерден сурасам болот эле да. Вот MVP да. Ошол жерде мен MVP-ни кылган эмесмин. Бирок ошону үйрөнгөндөн кийин MVP кылганды түшүндүм да. Кийин, например, инвестиция тартып, например, замок жасаганда, кийин 157 000 доллар инвестиция тартып, Yummy Island деген компаниялар жасаганда, ар бирөөсү поэтапный MVP-лер жасалган да.
Мен биринчи көлдөн гипотезалар текшергем. Жареный мороженое жасап, спрос бар экен. Эки жылы жареный мороженыйга шариковый мороженое кошуп, стабильный кассаны көтөргөн болчумун да. Эки жылы Бишкекте технопарктан ачтым. Детский площадка жактан. Анан кийин ушун мындай айтканда поэтапный рост болду да. Вот. Мен сразу чоң акча менен анан кийин $157,000 инвестиция тарттым, анан кийин $117,000 инвестиция тарттым. $157,000 инвестиция тартканда 4 айда 14 миллион сом выручка жасадык да. Мындай чудо эмес да. Просто мен гипотезалар текшерип, чук деп туруп, ошентип өсүп кете бергенбиз да. Азыр ошол менен Оштогу Айленд 15 миллион сомдун өйдө выручка жасады бир сезонда бир точка. Это не случайность, да? Гипотеза текшересиң, продукт менен текшересиң, бул продукт элдерге жагабы, местаны текшересиң, сонун места проходимыйбы. Ушун постепенно маркетинг ходдорду текшересиң. Вот MVP ошодон жасалат да. MVP-ни канчалык идеально жасасаң, вот канчалык бүт жазып чыксаң, бүт анализ кылып чыксаң, ошого жараша кийин чоң акча тартасыңбы, компания курасыңбы, ошого жараша бекем болуп чоңойгонго ылайыктуу болот да. Поэтому всегда ким көрүп атса дагы бизнес баштаарынын астында башы менен чоң акча менен кирип кетпеш керек. Кичинекей акча менен чоң акчанын колунда турса да кичинекей акчаны ыргытып, текшерип көрүп, спросту, продукту, маркетингти баардыгын текшерип көрүш керек. Ошондо рискти азайтасыңар бизнесте. Бирок риск по-любому болот. Любой бизнесте риск бар. Ошону тип MVP менен иш кылсаңар, рискти азайтасыңар.